Күрөш мен 9 жаштан 20 жашка чейин кылгам. Ден соолукка байланыштуу күрөш алып алып кайра 40 жашта баштадым да. Эки миң 15-жылы 85 кило салмакта күрөштүм. 2016-жылы 97. Бизде 60-70 жаш дегендер бизде чал сыяктуу болуп жүрөт да. Жакта карасам сальто секиришип атат артка алдыга. Бишкекте бир да чоң зал жок машыкканга. Тез аранын ичинде ошо зал салыш керек болду, зал ачыш керек болду. Ошон башка иштерди токтотуп ушу зал салмайга өттүк да азыр. Дневникти 1987-жылдын башында баштаптырмын. Бул журнал ар кайсы соперникти орусча айтканда изучать этиш үчүн жазчымын, ким менен кандай күрөшкөн. Тогуз жашыман 15 жашыма чейин талаш шаарында машыккам. Атам күрөшкө алып келген, атам да күрөшкөн. 15 жаштан баштап Бишкекке Жеңиш Дөңбаев агайыбызга келип ошол машыктырды. Даже ылдый кирип баратканда кайта үйдө чыгып кетиш керек. Кайта үйдө. 18 жашымда ошо отборочный турнир СССРди утуп, дүйнөнүн чемпионаты СССРдин атынан барып, 2-орунду алып келдим. Ден соолукка байланыштуу машык албай калып, 87-ден 90-жылга чейин именно биздин жаштарчы экспериментальный деп зарядканы 4 маал күнүнө тренировка кылчубуз. Ал бул ден соолукка абдан эле көп экен да. Элдин бардыгы бир нерсе шылтоо таап 3-4 жолу кылчу мен. Канча 5 жолу болсо 5 жолу кылып атчымын да. Кергенде эс алыш керек экен да, организм баарына чыдай бербейт экен. Давление эмелерим бар, бөйрөк жакшы иштебей, давлением көтөрүлүп, машык албай калдым да. Туруп эле күрөштүрүп эле бир күндө эле күрөш алып калдым да. Бир аз кан басыман, кан мурдуман агып токтобой атты. Спорттон четтеп калсак деле, уктасам эле түшүмдө күрөш боло берчү да. Биринчи күрөш баштагандан кийин 5 жыл почти күн сайын эле кирип атты да. Андан кийинки 5 жылда бир 2-3 күндө бир кирип атты. Андан кийин мисалы бир жумада бир жолу кирет да. Он жыл мурун билдим да. Орусча айтканда сахар повышен алып кетти канда. Врач айтат, укол салышың керек или тренировка кылышың керек дейт. Мен тренировканы тандап алдым. Өзüm de таң калып калдым да, эми базылмачный грыжа 5 килодан көп көтөрсө албайт деп врачтар. Алып жарым жыл сайын Воронцовко жатып жүрчүмүн да. Анан ошолор да барып кетти, спорт менен кайра машык. 25 жыл күрөшүп анан күрөштүм да кайра.
тренерлердин баардыгы эле барып келиш керек деп 3-4 жыл бою айтып жүрдү. Дүйнө чемпиондугуна бардык. Zwyciężył reprezentant Kirgistanu, Khenarbek Izabekov. Ал жакка барсак да кыргыз десе эле сүйүнөт экен да. Эми мындай айтканда белек болду депчи. Жеңил утуп көнүп алыптыр да. Анан ар кимдин видеосун көрүп, ар кандай эмеге эле ыкмаларын көрүп, ошого карама каршы приемдорду ойлоп табаттым да. Күрөш эме эле. Күч баардыгы тең болгондон ким акылдуу болуп, ким эмесе ошол эле утуп кетет. Жеңгир балбаны менен бутум кайрылып түшүп кетти. Анан келгенден кийин эми сыймай эсептей турам болсом да күрөшөйүн деп, мен күрөшөйүн деп чыккан жокмун, утайын деп чыгып аттым да ар бир эмеге. Кандай жол менен болсо да. Финал ошо баштаганда эле кабыргам сынып калды. Ошо күрөшпөй токтотоюн деп атсам, мынтип арт жагымда карасам 7 Иран чыгыптыр биздин ошо күнү. А калгандары башка мамлекеттен. Иран менен бүт дүйнө жүзү болгон сыяктуу болуп кетти. Иранга баарды каршы болуп, баардыгы балет этип атат. Ан кой акыр аягына чейин күрөшөйүнчү деп. Анан 2-2 болуп утулуп аттым, чарчап да калдым, кабыргамда сынып калды. Анан күрөшпөй деп койсомбу деп анан кайра ойлоп чыктым дейт. Кыргызстанда кой үлгү катары чыдайм. Мындай финалга мүмкүн биринчи жолу чыгып аттым да. Анан кой чыдайынчы деп жаңылыштык прием жасап жиберди, ошойдон кармап алдым. Анан 4-2 болуп калып, акырына чейин анан бал бербей ушу уттум. Эки миң 15-жылы 85 кило салмакта күрөштүм. 2016-жылы 97 килограмм салмакта күрөштүм. Polar był jednym z trenerów kadry narodowej. Trenera prosimy do narożnika. Экинчи жолу барган ошо көптөр таанып калыптыр. Ошо ар кимиси жеңил утам деп, наоборот баардык тренерлер баары дайындалышып атты да. Эрте дагы экинчи жолу чемпиондук деме сакташ кыйын экен. Ойлончу. Баардык эле күчү менден көптөй сезилип атты. Кармашканда эле салмактар да чоңураак болду. Zwycięzcą walki zostaje Жаш спортсмендерге да үлгү болсун, күрөш спортунан тыштап кеткендерге да баардыгы үлгү болсун деп ошо дүйнөнүн чемпионатына катышып жүрөбүз. Анан уткандын себебим ошо үлгү катары болсун деп. Бул спорт үчүн жаш курак бул чек эмес да. Ошо башка мамлекеттерди айта кетсем мүмкүн, алардыкы кичинекейинен баштап, алар бир да тыштабай эле машыгып жүрүшөт. Анан эме жок экен да. Бизде 60-70 жаш дегендер бизде чал сыяктуу болуп жүрөт да. Тиякта карасам сальто секиришип атат. Артка алдыга. Бүт чарчаган, бүт ойлоруң бүт өз ордуна келет. Мээң сергип калат. Шалдырап уйкуң келип тренировка эптеп жетсең, тренировкадан чыгып барасаң уже кайра жаш балача жеңилдеп, сергип жеңилдеп каласың да. Жекече ишмер, мындай айтканда, производство кылабыз. Анан бош учурда күн сайын тренировка кылам. Үйдөгү ошо балдарым, кыздарым баардыгы спорт менен эметет. Футбол, күрөш, көркөм гимнастика, улуулар эркин күрөш менен. Ушул спортто да жүрөбүз эми. Анан хадисти окуп кеттим да. Өзүң билгениңди эме жаш муундарга үйрөтүп кетиш керек деп. Ошодон дагы эме үйрөтөйүн деп да жүрөбүз да. Үлгү алайын деп.
Бишкекте бир да чоң зал жок машыкканга. Анан тез аранын ичинде ошо зал салыш керек болду, зал ачыш керек болду. Ошон башка иштерди токтотуп ушу зал салмайга өттүк да азыр. Бул жерден азыр мурун жакшы күрөшүп жүргөн, көптү билген тренерлер чогулган, ошо кыргыз спортунда жалпы көтөрөйүн деп ойлоп жүрөбүз да. Ар кайсы жаштагы балдар катышат. Анан эң биринчи улуттук курама команда Кыргызстандыкта бул жерде машыгып атат. Ошо Кудай буйрса жакшы ийгиликтер болот деген ойдобуз. Мындан ары дагы көп шарттар түзүп берели деп атабыз. Олимпиада, дүйнөдө күрөшкөн, жакшы результаттар көрсөткөн тренерлер баары чогулушту. Эми жакшы результаттар болот деген ойдобуз. Өзүң билгениңди жаш муундарга үйрөтүп кетиш керек деп. Ошодон дагы үйрөтөйүн деп да жүрөбүз да. Үлгү алайын деп.